Менден негизи көп айымдар сурашат, кантип баштадың жашоону өзгөртүүнү, же болбосо кантип ушинтип максаттарыңа жетип келатасың? Анткени кыска убакыттын ичинде менин көз алдымда аябай сонун өзгөрүүлөрдү жасап жатасың деп менден улуу эжелер сурап калышат. Мен мунун башталгыч точкасын айтат элем, ажырашуудан кийин аябай жалгыз калган учурларда Кудайдан суранат элем дайыма. Өзгөчө эртең менен туруп алып суранат элем. Эртең менен таңкы учурларда күн чыкканга чейин туруп алып, намаздан кийин же намазга чейин баары уктап жатканда мен ушунчалык суранат элем. Мен кандай гана кыйынчылыктар болбосун, баарын көтөргөнгө, баарына чыдаганга даярмын. Болгону менин жашоомду өзгөртү. Мен баарына даярмын. Мен жашоодо сыноолорго да даярмын деп ушинтип кайрылат элем Кудайга. Анан ошондон кийин менде аябай сонун жаңы маалымат келди мага. Ал кезде мен жапжашмын, 22 жаштарда болушум керек эле. Анан олтуруп алып биринчи күндү күттүм. Себеби дегенде менде жаңы маалымат келди дагы. Эч ким айткан жок, эч ким мага ушундай жаса, ушундай кыл деп мага кеңеш бербейт эле. Анан биринчи күнү бир жолу Ясин сүрөсүн окудум, экинчи күнү 2 жолу окудум, үчүнчү күнү 3 жолу, айтор 7-нчи күнгө келгенде 7 жолу окудум. Ушул күндү эч унутпайм да. Анткени бир нерсе жасайм дедимби, жасагандан кийин ошол сенде мындай ишеним пайда болот. Мындайча айтканда, ошол максатым сөзсүз түрдө ишке ашат. Анткени мен бул нерсени жасадым. Мен өзүмө берген тапшырманы аткардым деп өзүңө кандайдыр бир ишеним пайда болот дагы. Анан максатың ишке ашышына ишенесиң. Кантип ишке ашып кеткенин өзүң билбей каласың да. Ошондуктан менин эң баштапкы точкам мына ушул техникадан башталган. Ушул нерсени аткаргандан кийин мен Кудайга ушунчалык ыраазымын. Аябай сонун өзгөрүүлөрдү жасап берди. Аябай көптөгөн адамдын оюна келбеген кыйынчылыктарды басып өткөнгө мага күч кубат берди. Жыгылып калган жокмун, же күчүм жетпей бир жерде олтуруп калган жокмун. Болот, менин жашоомдо да проблемалар, көйгөйлөр болот, уруш талаштар болот. Кимдир бирөө мени критика кылат, аябай жаман сөздөрдү жазат. Бирок ошол нерсени жеңип өткөнгө менде Кудайым сонун күч берет да. Демек биз аялдар кантип жашоону өзгөртүүгө күч табыш керек, кантип өзгөртүп башташ керек деген суроого кыскача жооп бере турган болсом, каалоочулар үчүн менин таңкы тилектер же болбосо прокачка деп аталган эртең мененки курска чакырамын. Анткени ал жерде көпчүлүк менен биргеликте таңда туруп алып түрдүү техникаларды, түрдүү практикаларды жасап, ар бир күндү туура баштоого сонун маалыматтар берилет. Ошондуктан мен сиздерди таңкы сабакта күтөмүн.